Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын биринчи орун басары Амина Мухаммедди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен буунун ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы мейманды жылуу кабыл алып, буунун башкы катчысынын биринчи орун басары кызматына экинчи ирет дайындалышы менен куттуктап, жогорку кызматында ийгиликтерди каалады. Президент Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык тынчтык жана коопсуздукту сактоодо, глобалдык социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө жана дүйнөдөгү эң маанилүү маселелер боюнча чечим кабыл алуудагы маанилүү ролун белгиледи. Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылы Кыргызстан буудагы мүчөлүгүнүн 30 жылдыгын белгилеп жатканын эске салып, жана буга байланыштуу башкы катчы Антонио Гутеррештин куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын биринчи орун басары жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирип, буунун башкы катчысы Антонио Гутеррештин саламын жолдоду. Былтыр 16 декабрда биздин демилге менен Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы быйылкы жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган резолюцияны кабыл алды. Бул жылды тийиштүү деңгээлде өткөрүү максатында быйыл Кыргыз Республикасы 2023-2027 жылдарды тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялоо жөнүндөгү Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын резолюциясын долбоорун сунуштап, аны илгерилетүүгө кириштик. Биздин мамлекет тоолуу өлкө болгондуктан бул демилгенин ийгиликтүү ишке ашуусуна өзгөчө маани беребиз. Андыктан биз үстүбүздөгү жылдын сентябрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумасынын алкагында тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешме өткөрмөкчүбүз. Бул иш чаранын жүрүшүндө кабыл алуу үчүн алдын ала бир катар демилгелерди иштеп чыгып, аларды биргелешип ишке ашырууну сунуш менен Бириккен Улуттар уюмуна кирген тийиштүү уюмдарга кайрылдык.